Бишкек шаарынын кеңешинин депутаты. Вы же нарушили закон. Я говорю, не пьяница, убери камеру, не Не могу снимай. играть. Талайбек, мэрияда иштейсизби же? Мен депутатмын мэрия барады. Жыйынга кетип атасыз. Я у вас документы попросил Исакова Нурзат Темирболотовна. Тарынчак депутаттарга өтө каттуу айтты. Сарикаев туура ишти кылып жатканын айтып чыкты. Америкада кайсыл бир шаарында жол кырсыгынан кабылгандардын мүрзөсүнүн үстүнө ызнактарды коюп коюшат. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Бишкекте автобус менен жеңил унаа кагышкан жол кырсыкты күбөлөр видеого тартып алышкан. Жол кырсыктын кесепетинен фура толугу менен өрттөнүп кетти. Өрт өчүрүүчүлөр кылдаттык менен өрттү өчүрүп жатышат. Ушулар жамашка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мирланбек Талайбеков Сарикаевди жамандаган, отчетун кабыл албаган тарынчак депутаттар жөнүндө сөз кылсам. Көрсө бул эки депутат өз убагында инспектор Сарикаевдин колуна түшүп, бирөөсү мыйзамсыз тонировка менен, экинчиси унаа курун тагынбаган үчүн жазасын алыптыр. Ошондо алар өзүнүн депутаттык корочкаларын, күбөлүктөрүн көрсөтүп, биз депутатпыз, бизди жаза кылба деген сөзгө карабастан Мирлан аларды жазага тартыптыр. Эми биринчиден мына депутат Кенжебек Эргешев айтып атат, Мирлан укук бузуулардын баарын видеого фиксация кылып, анан соцсеттерге чыгарып атат. Бул туура эмес деген доо кылып атат. Жок, бул абдан туура. Укук бузуунун баары видеого түшүш керек. Өзгөчө силерге окшогон аткаминерлердин, депутаттардын укукту бузгандардын баары видеого түшүп, элге жүзүңөр көрүнүш керек, ачылыш керек. Экинчиден силерге окшоп корочканын жардамы менен жазадан качып тургандын баарын видеого түшүрүп, элге көрсөтүп, ушу жазадан качпаганга аракет кылган кыймыл аракеттин баары туура. Ошондой кылыш керек. Экинчиден, мына депутат Нурзат Исаков айтып атат, бул этикага жатпаган нерсени айтып атат деп. Эми сиз унаа курун тагынбай жолго чыкканда ошол этикага жатабы? Сиздер тонировканы кийип алып, Лексусуңарга тагып алып жолго чыккан ошол этикага жатабы? Эң алгачкыдан силер корочкаларды алып чыгып, мен депутат, мен жазага тартпашым керек деген сөздөр этикага жатабы? Ушул үчүн ким жазалат? Ушуга ким жоопкерчиликтүү деп ойлойсуздар? Үчүнчүдөн, ошол отчетко эч кандай суроолорун айта албай, асылганы баягы эле кыргыз тилин билбейт экен деп. Кыргыз тилин собственный билет. Мына Мирлан менин эксклюзив подкастыма келген 3 сааттан бери таза кыргызча, нукура кыргыз тили менен бүт курч суроолорго жооп берген. Көрүп коюңуздар бул подкастты. Анан ушул отчет жөнүндө дагы мына жаш экен деп. Эми жаш деген эмне деген сөз? Жаштардын баары туура эмес кылып атабы? Же жаштар иштебеш керекпи? Эмне деген бул сабатсыздык? Эмне деген сабатсыздык сөздөр булар эми? Анан эң негизгиси отчет өзүнө доо кылган жоксуңар. Сөзүңөргө карама каршы азыр муниципалдык инспекция иштеп атат. Протоколдор 20%га ашыптыр. Жанагы шаарды булгаган грузовой унаалардын баары жоопкерчиликке тартып атат. Мыйзамсыз соодагерлердин баары мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартып атат. Шаарда кичине тартип болуп атат. Ошону көрө албай эле силердин астыңарда мындай кандайдыр бир пахта салып туруш керек. Ошолор эле кана колдойсуңарбы силер? Эң алгачкы силер отчетту кимге бересиңер, депутаттар? Мына 5 жылдан бери, 4 жылдан бери жоголуп жүрөсүңөр. Бул эки депутаттын атын биринчи жолу болуп атам. Мен ойлоп атам, ушундай кезек келди. Азыр силер жалпы шайлоочуларыңардын астынан 1 жылда 1 отчет берип тургула. Ошондо эгерде отчет кабыл албасак, анда силердин мандаттан ажырашыңар керек. Ошондой убакытка кез келди деп ойлойм. Кандай дейсиңер, туугандар? Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29.
Өткен конушу. Жинчан дейт. Өткен көптір да. Қытайдан жүк алып келатқан ұқсайды. Нам жүктеш қойылса қойылып айтамын шынша келгеннен кейін. Bu ne ekan içindeki? Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Новый электробус. Уже покоцали, да? И кто здесь виноват? Там, допустим, с Московской можно и с первой, и со второй полосы поворачивать. Маленькая машинка должна же была тоже смотреть же. Шарный, конечно, депутат. Вы же нарушили закон. Я говорю, не пьясь, убери камеру, не Не могу снимай. играть. Стоит, как это самое, в цирке он. Отвечайте, почему такая вот у вас слабая работа? Уважаемые коллеги, тоже, пожалуйста, давайте направим о законности назначения муниципальной инспекции, начальника муниципальной инспекции. Почему? Потому что с солдата сразу генерал, я не могу понять, и поэтому работа не проводится, нету опыта на сегодняшний день исполняющего обязанности, и работа вся муниципальной инспекции идет на спад. Отчет муниципальной инспекции неудовлетворительный. Не то, что неудовлетворительный, единица ему. Не знает и не понимает смысл этого всего. Уважаемый депутат, на личность не переходите, я прошу вас. Милан Не надо на личность переходить. Субадина Вот я же говорю, на личность не надо. Сізге сұрау берген жоқ. Микрофонды өшіріп қойыңыз.